балдар. Кайрадан кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен мезгил жана орун бышыктооч менен таанышмакчыбыз. Анда сабагыбызга көңүл коюп отурасыздар. Сабагыбызды баштаардан мурун төмөнкүдөй максат коюп алалы. Биринчи, сүйлөмдөн мезгил жана орун бышыктоочторду табууну үйрөнөбүз. Экинчи, мезгил жана орун бышыктоочторду көнүгүп иштөө, сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап, табууга машыгабыз. Үчүнчү, сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз жана тарбияланабыз. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында өтүлгөн темага кайталоо жүргүзүп алалы. Ар бир өтүлчү жаңы тема мурунку сабакты улап турарын абдан жакшы билесиңер. Анда суроолорго көңүл бурабыз. Бышыктооч деген эмне? Бышыктооч сүйлөмдө баяндооч менен байланышып келет. Кандай, кайсы, кантип, качан, каерде жана башка суроолорго жооп берет. Түзүлүшүнө карай ал жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Эсиңерге түшүрдүңөр болуш керек. Анда кийинки суроого өтөйүн. Таластан келген коноктор мейманканада жашап турушту. Берилген сүйлөмдө канча бышыктооч бар? Ойлонуп көрөбүз. Биринчи баш мүчөлөрүн табасыңар, анан баяндоочко байланыштырып туруп, бышыктоочту тапканга аракет кылабыз. Туура таптыңар болуш керек. Туура жоон ачтым. Таластан келген коноктор мейманканада жашап турушту. Эмне кылышты жашап турушту? Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер жашап турушту? Коноктор. Бул сүйлөмдүн ээси. Кайда жашап турушту? Мейманканада. Бул орун бышыктооч. Бышыктоочтук милдет аткарып турат, мейманканада. Кийинки суроого кезек беребиз. Сүйлөмдө бышыктоочтор баяндооч менен байланышып келип, алардын андан ары эрежени улайбыз, балдар. Сүйлөмдө бышыктоочтор баяндооч менен байланышып келип, алардын сын сыпатын, ордун, себебин, сан өлчөмүн, максатын, мезгилин билдирип турат, балдар. Төртүнчү суроого өтөбүз. Берилген сүйлөмдөн бышыктоочту тап. Алыкул көл жээктеп акырын каалгып басат. Ушул жерде кайсыл сөз бышыктооч болду? Туура жоон айтайын. Алыкул көл жээктеп акырын каалгып басат. Эмне кылат? Басат. Баяндооч. Ким басат? Алыкул. Сүйлөмдүн ээси. Кантип басат? Каалгып. Кантип басат? Акырын басат. Кантип басат? Көл жээктеп басат. Бул жерде 3 бышыктооч бар. Мен үчөөнү 3 башка түс менен белгилеп койгонмун. 2 акырын жана каалгып деген жөнөкөй бышыктооч, ал эми көл жээктеп деген бул татаал бышыктооч экен, балдар. Туура таптыңар деп ойлойм мен да силерди. Мына балдар, азаматсыңар. Жогорудагы суроолорду улап тереңирээк чечмелениш үчүн сабагыбызды андан ары дагы улантып жаңы теманы баштайбыз. Биздин бышыктооч бул, балдар, маанисине карата 6 топко бөлүнөт экен. Биринчиси мезгил бышыктооч, экинчиси орун бышыктооч, үчүнчүсү сан өлчөм бышыктооч, төртүнчүсү сын сыпат бышыктооч, бешинчиси максат бышыктооч жана алтынчысы себеп бышыктооч. Биз бүгүн силер менен мына ошолордун ичинен мезгил жана орун бышыктоочторго токтолобуз. Биринчиси мезгил бышыктооч. Мезгил бышыктооч баяндооч менен байланышып, кыймыл-аракеттин мезгилин билдирет. Качан, качандан бери, кайсы убакта, качанга чейин деген суроолорго жооп берет. Атам көптөн бери дыйканчылык менен алектенет.
Бул жерде качандан бери алектенет? Көптөн бери мезгилин көргөзүп атат. Кийинки сүйлөмдү көрөлү. Кечке жуук телевидениядан кабарларды көрүп отурган. Эмне кылган? Көрүп отурган баяндооч. Качан көрүп отурган? Кечке жуук. Бул мезгилин көргөзүп атат. Андан кийинкибиз бул орун бышыктооч. Орун бышыктооч баяндооч менен байланышып, кыймыл аракеттин кайсыл жерде болуп жаткандыгын көрсөтөт. Башкача айтканда, ордун билдирет. Каерде, кайдан, каякка, кайда деген суроолорго жооп берет. Мисал келтирип көрөбүз. Менин досторум жайлоого кетишиптир. Эмне кылыптыр? Кетишиптир. Баяндооч. Кайда кетишиптир? Жайлоого. Кыймыл аракеттин каяка багытын көргөзүп атат. Экинчи мисал. Анын агасы Америкадан билим алган. Эмне кылган? Билим алган. Кайдан билим алган? Америкадан. Бул жерде ордун көргөзүп атат кыймыл аракеттин. Алган билимдерди бышыктоочу мисалдарга кезек берели анда. Бала келүүгө шашылбады. Бул жерде боштук турат. Мына ошол боштукка силер бышыктоочторду могу варианттардагы коюп, тууралап толукташыңыз керек. Ойлонуп көрөсүңөр. Бала бул жерде алыстан, футболдон, жумуштан жана үйдөн деп турат. Анда эмесе силер туура жоопту таптыңар болуш керек. Бул жерде бала футболдон келүүгө шашылбады. Кайдан? Футболдон. Бул экинчи варианты туура экен. Андан кийинки мисалга келели балдар. Берилген сүйлөмдөн бышыктоочту тап. Айбек алыскы өлкөгө аттанганы турат. Бул жерде кайсыл сөз бышыктооч болушу мүмкүн? Варианттарында аттанганы, өлкөгө, алыскы деген сөздөр турат. Ойлонуп көрөбүз. Анда силер ойлонуп туура жообун тапкан болсоңор, мен ачып көргөзүп коеюн силерге. Айбек алыскы өлкөгө аттанганы турат деген сүйлөмдө эмне кылганы турат? Аттанганы турат. Бул баяндооч. Каякка аттанганы турат? Алыскы өлкөгө. Бул багытты көргөзүп атат. Орун бышыктооч экен. Андан кийинки берилген диалогдон мезгил жана орун бышыктоочторду табат экенбиз. Диалогго жакшылап көңүл коюп угуп турабыз балдар. Короодо койлор ачка турат. Чөп кайда? Тамдын башынан алып түшүп сал. Бүгүн суу куюлган беле? Эртең менен 2 чака суу куйганмын. Жакшы, анда азыр тоютун берип келе калайын. Ошент садагасы. Кеч болуп баратат. Ачка болушпасын. Алар кол карап турат да. Ойлонуп көрөбүз. Ушул жерде кайсыл сөздөр бышыктоочтук милдетти аткарды? Силер мезгил жана орун бышыктоочторго басым жасайсыңар. Анда туура жообун тапкан болсоңор, мен окуп берейин силерге. Короодо койлор ачка турат. Кайда? Короодо. Бул орун бышыктооч. Тамдын башынан алып түшүп сал. Кайдан? Тамдын башынан. Бул дагы орун бышыктооч. Бүгүн суу куюлган беле? Бул жерде бүгүн. Мезгил бышыктооч. Эртең менен 2 чака суу куйганмын. Качан? Эртең менен. Бул дагы мезгил бышыктооч. Жакшы, анда азыр тоютун алып келе калайын. Бул жерде качан? Азыр. Мезгил бышыктооч. Ошент садагасы. Кеч болуп баратат. Ачка болушпасын. Алар кол карап турат да. Качан? Кеч болуп баратат. Демек, мына ушул жерде 4 мезгил бышыктооч жана 2 орун бышыктооч орун алыптыр. Кийинкибиз балдар. Эми балдар окуу китептерди ачабыз. Өтүлгөн тема боюнча биз 171 көнүгүүнү жазабыз. Жакшылап көңүл бөлүп турасыңар. Бул жерде кандай ыкма менен биз бул көнүгүүнү аткарышыбыз керек? Дептериңерди 3 графага бөлөсүңөр.
Биринчи графасына кайсы сөз түркүмү деп жазабыз. Экинчиге мезгил бышыктооч, үчүнчүсүнө орун бышыктооч деп коебуз. Анан биз ошол сүйлөмдү окуйбуз дагы. Ошол жерде мезгил бышыктоочко таандык болгон сүйлөмдү мезгил бышыктооч деген экинчи графага жазасыңар. Ал эми орун бышыктоочко таандык болгондорду орун бышыктооч деген графага жазасыңар. Андан кийин суроолор аркылуу биз мезгил жана орун бышыктоочтор кайсы сөз түркүмүнө кирерин аныктайсыңар. Мезгил бышыктоочко койгон сүйлөмүңөрдү жана орун бышыктоочтогу сүйлөмүңөрдөгү бышыктоочтор демек кайсы сөз түркүмүндө турарын аныктоо үчүн суроо берип көрөсүңөр. Мисалы, мен биринчисин окуп атам. Жалгыз эмес, бүгүн жалгыз бак. Бул жерде качан? Бүгүн. Бул тактооч. Демек, мен муну тактооч деп сөз түркүмү деген биринчи графага жаздым. Экинчисин болсо, алыстан жылтылдаган от көрүндү. Бул жерде кайдан? Алыстан. Муну дагы мен орун бышыктооч, анан сөз түркүмү боюнча бул тактооч деп биринчи графага толтуруп жаздым балдар. Калгандарын дагы мына ушундай кылып толтуруп чыгасыңар. Сабагыбызды жыйынтыктоо максатында төмөнкү суроолорго жооп берели анда балдар. Биринчи, берилген сүйлөмдөн орун бышыктоочту таап жана толук синтаксистик талдоо жүргүз. Мен сүйлөмдү окуйм. Окуучулар чейрек ичинде алган бааларын жыйынтыгын бүгүн угушту. Ушул жерде биз синтаксистик талдоо жүргүзүп көрөлү, толук. Окуп көрөйүн мен анда. Силер дагы туура талдадыңар болуш керек деп ойлойм. Анда салыштырып көргүлө. Окуучулар чейрек ичинде алган бааларынын жыйынтыгын бүгүн угушту. Эмне кылышты? Угушту баяндооч. Кимдер угушту? Окуучулар. Бул сүйлөмдүн ээси. Андан кийин угушту дегенден өйдө карата сыдырып биз суроону сөз айкаштарына байланыштырып таап көрөбүз. Угушту качан? Бүгүн. Мезгил бышыктооч, бүгүн угушту деген. Угушту эмнесин? Жыйынтыгын угушту. Эмнесин? Бул толуктооч болот. Андан кийин бааларынын жыйынтыгын. Эмненин жыйынтыгын? Бааларынын. Бул сүйлөмдө аныктооч болот. Андан кийин кайсы бааларынын? Чейрек ичинде алган. Бул аныктооч болот балдар. Ошентип бул жерде бүгүн деген гана сөз бул бышыктоочтук милдет аткарат экен. Бирок биз бардык сүйлөм мүчөлөрүн өтүп аны менен тааныш болгонубуз үчүн бардыгына толук синтаксистик талдоо жүргүзүп көрдүк. Мындан ары дагы ар бир сүйлөмгө ушундай кылып синтаксистик талдоо жүргүзүп машыгабыз балдар. Андан кийинки сурообуз бул бышыктооч маанисине карай канчага бөлүнөт деген суроо экен. Бул жерде тесттик тапшырма экен. А2, Б3, В5, Г6. Кайсыл жооп туура? Силер туура таптыңар. Бул жерде Гсы 6 деген туура жооп. Анда үйгө тапшырма алып алалы. Кийин илгери деген сөздөрдү силер бир учурда мезгил бышыктооч болгондой, экинчи учурда орун бышыктооч болгондой кылып сүйлөм түзүп, ага синтаксистик талдоо жүргүзүп келесиңер балдар. Инсандын инсан болуп калыптанышында эң негизги белгилеринин бири бул сабаттуулук. Мен ойлойм, силер да бүгүнкү сабактан бир канча сабаттуулукка жол ача турган илим алдыңар жана аны өз кебиңерде келечекте колдоносуңар. Бүгүнкү сабагыбызга көңүл бөлүп, активдүү катыштыңар деп мен ишенейин силерге. Анда эмесе кийинки сабакка чейин